эмне себептен кандай болуп атканын баардыгы билет. Бирок биздин президентибиз айткандай, баарын билип туруп былтыйып отурушат дагы эчтеке кылбай отурушат. Атайын. Ошонун кесепетинен жөнөкөй эл мынакей өздөрүнүн жерлеринен, өздөрүнүн салган үйлөрүнөн ажырап мынакей канча кишилердин үйү талкаланып атат азыр. Ошонун баардыгы болгону бир кагаздын негизинде эле жасалат экен. Көрсө, силердин баарыңардын колуңарга берилген токтомдун көчүрмөсү, орусча айтканда выписка из постановления, биздин соттордун тарабынан кагаз эмес, аны деген биз тааныбайбыз. Ошол көчүрмөнүн негизинде силерге берилген кызыл китеп, силерге берилген жер тилкелер бардыгы мыйзамсыз. Ошол себептен силер салган үйлөр жана башка бүт турак жайлардын бардыгы мыйзамсыз. Ошонун негизинде эми соттун чечими менен ошолордун бардыгы деген сүрүлүп, жок болуп талкаланып, силердин баарыңар каяка барышыңар керек, талаада калышыңар керек. Мына бир кагаздын айынан, ошол кагаздын аркасынан мынакей биздин деген Деньги власть газетабызга, андан башка мынакей активист балдарыбыздын бардыгына канча кишилер кайрылып атат. Мына акыркы болуп туруп Нургүл келди. Мурасордодогу квартальный комитеттин башчысы. Ушул кишиге эми келип, сен деген үйүңдү сүрдүрөбүз деп, талкалайбыз деп келип атат дагы. Экотехинспекциясынын атынан сотко беришет. Биякта деген экотехинспекция сотко берсе, калгандары болсо мэриянын УЗС деген ачылган, билесиңер да. Ошол деген сотко кайрылат. Көрүнгөн мэриянын бүт структуралары сотко кайрылып, бир эле максат. Силердин деген кагазыңардын баардыгын жокко чыгарып, силердин салган үйлөрүңөрдүн баарын деген не кылыш керек анда? Талкалаш керек экен да. Эми деген ушул деген мамлекеттик саясатпы? Мамлекеттин кызыкчылыгы эмнеде ушул жерде? Силердин үйүңөрдү талкалап, силерди талаага чыгарып, ошол колуңардагы кагаздар мыйзамсыз деп, силер деген ошол алган көчүрмөнү деген базардан сатып алган жоксуңар да. Бирөө силерге жасап кеткен жок да аны. Кылмыш иш менен. Туурабы? Аны деген мамлекет алдыңар. Акимиятта берген, колу турат, көк печати турат, катталган. Госрегистрден барып, анын баары деген катталган. Госрегистрге картасы менен чийилген бөлүнгөн жер участкаларынын картасы жатат дагы эле. 2008-2009 жылкы. Эми болсо соттордо. Мына биз деген райондук сот, шаардык сот, жогорку сотко чейин атайын бүт 3 инстанцияны тең басып өттү. 2 иш менен. Мамат Касым уулунун иши менен, анан Эргешев Рахматилланын иши менен. Атайын жогорку сотко барганда, жогорку соттун деген 3 судьясы отуруп алып, биздин көзүбүзчө госрегистр менен ошол УЗСтин юристтерин сөгүп отурушту. 15 жылдан бери кайда жүрдүңөр деп. 15 жылдан бери. Эми 15 жылдан кийин келип алып ушул адамдардын үйүн деген талкалап бергиле деп соттун деген чечимин чыгарып алып жүрөсүңөр деп. Биздин мыйзамдарда 3 жыл мөөнөтү деген өтүп кеткен деген берене бар. Срок давности деп коет. Эгерде кайсы бир нерсе болсо дагы 3 жылдан кийин эч ким сотко кайрылбаса, эч ким эчтеке кылбаса, силердин деген ишиңерди эч ким карабаш керек болчу. Азыркы күнү болсо сот мынакей 2005 жылы берилген жер тилкелерди 15 жылдан кийин мынакей ошол эле кагаздардын баарын алып чыгып алып 5 жолу мөөнөтү өткөнүнө карабай карап атат дагы чечимдерди чыгарып атат. Эми деген ушул сот калыстыкпы? Жок да. Ошол силердин колуңардагы кагазды эми деген ал кагаз эмес деп сот айтып атат. Райондун да соту, шаардык соттагы, жогорку соттун да өкүлдөрү отуруп алып. Уялбай туруп силердин колуңардагы кагаз мамлекет тааныбаган кагаз деп атышат. Бул кандай? Бул кагаздарды деген силерге мамлекет берсе, өздөрү эми болсо отуруп алып сот аны деген кагаз эмес деп отурса, анда буга ким жооп берет? Ошон үчүн биз прокуратурага кайрылдык. Эң биринчи президенттин аппаратына президентке кат жөнөттүк. Аяктан жооп жок дагы эле. Милицияга кайрылган 2 жыл болду. Жооп жок.
Эми ушинтип деген акыйкатты кантип издейсиз анан? Ошон үчүн силер туугандар баарын түшүнүп атасыңар да. Биздин мамлекетте ушул саясат туурабы? Эч ким жооп бере албайт. Мына силер түшүнүп атасыңар кандай болуп атканын. Эми муну деген орусча беспредел деп коет. Кыргызча өз билимдик дейт. Каалаганы отуруп алып, чегаланып, чокойун ийилип алып өз кабинетинде. Каалагандай чечим чыгара берет экен. Госрегистрде карта жатса, анысын архитектура эртең деген ал карта биздики эмес деп чыгат экен. Анан силер кантип далилдейсиңер? Силердин колуңарда азыр мына архитекторлор сотко алып келип көрсөтүп аткан картанын ким бекиткен, фамилиясы, мөөрү, датасы кимдики десең, айтып бере албай отурат. Ушундай нерселерди уккандан кийин анан кишилердин жини кайнайт да, жин кашайт да ошентип. Анан кантебиз анан? Мамлекет ушинтип атса элдерге. Өздөрү чийип берген кызыл китептерди эмес жокко чыгарып атса. Бул кандай? Мен түшүнбөйм. Биз кандай мамлекетти түзүп алганбыз? Биз кандай өкмөттү, кандай депутаттарды шайлап алганбыз анда? Силерди элдин кагазын, элдин көйгөйүн чечпеген. Мынакей Бишкекте курчалаган 56 коңуш бар экен. 56 коңушта ушундай да барлыгы. Канча жерлер, канча үйлөр азыр бузулуп атат. Бир эле кагаздын негизинде силерге деген берилген жанагы токтомдун көчүрмөсү документ эмес. Бүттү. Эми деген ошону биз деген мамлекетке кантип далилдеп беребиз? Айла жок. Мынакей баардыгы ошон үчүн бүгүн жыйналып отуруп атабыз. Ошон үчүн азыр президентке, башкы прокуратурага, сотторго ушул суроону жөнөтөбүз биз. 15 жыл болду. Мына силер алган участкаңар 2005-жылкы Бакиевдин биринчи революциясынан кийин жер алдыңар. Мамлекет силерге берди. Ошол 15 жылдан бери кагазы бүтпөйт. Же пропискага тура албайт, же балдарына пособие ала албайт, паспорт ала албайт, мектепке алып бара албайт, бала бакчага балдарды алып бара албайт. Бул балдар 15-жылы төрөлгөн балдар 15 жашка толду, эртең паспорт алат. Ала албай эми буларды кантет? Анын ордуна эми булар салган үйлөрдү эми сүрдүрүп атат. Булар талак ыргытып атат. Булардын деген өмүрү кандай? Ошол жака салган акчасы каяка кетти анда? Ким ошонун баарын буларга кайтарып төлөп берет? Эч ким билбейт. Ошон үчүн жогорку кеңешип отурат. Биз деген трансформация кыла албай, бул жерлерди деген мыйзамдаштыра албайбыз. Анда эмне жогорку кеңеш болуп отурушат, ошол жака депутат болуп. Мамлекет деген элдикиби же кимдики анда? Бул Кыргыз деген мамлекети эл биздики, биз кыргызбыз го, биздики да. Кандай анда болот? 15 жылдан бери кагаздары бүтпөйт. Колунда кагаздары эми мыйзамсыз деп соттор бар чыгарып атса. Негизи дагы шылдың да. Мынакей биз атайын архивге барып көтөрдүк кагаздарды. Бир кагазы жок экен архивде. Ошон үчүн эми архивде кагазыңар жок экен, силердин колуңардын кагазды анда туура эмес. Биз деген ошон үчүн тааныбайбыз деп отурушат. Мамлекеттик башка архивде кагаздар жоголуп атса, аякта деген чыгып аткан кагаздар жасалма болуп чыгып атса, муну кандайынан биз аны соттор буга бирдеме дейби? Прокуратура бирдеме дейби? Мамлекет башчылар, өкмөт башчы менен президент буга эмне дейт анда? Анда биздин архивтерде кагаздарыбыздын баарында жасалма болуп кетти анда. Ошондой эле суроо туулат экен. Ушундай мамлекет болуп калдык туугандар. Буга деген биз эмне кыла алышыбыз керек эми? Эми ушул суроону биз деген жогорку кеңешке, өкмөткө, президентке жөнөтөлү. Биз эмне кылалы эми? Мынакей могу силер эжелер бар калгандары, үйлөр талкаланып аткан адамдар эмне кылыш керек? Же 15 жылдан кийин 2005-революциянын өч алып атабы ушинтип бирөөлөр силерден. Мен түшүнбөй турам, бул кандай мамлекеттик саясат бизде? Элге деген тынч өмүр сүргөнгө жер берип, үй салып алып, өзүң бала бакчы жашаңар деп шарт түзүп бергендин ордуна кайра тескерисинче 15 жылдан кийин эптеп салган үйлөрдү талкалатып аткан. Эмне себептен? Эмне? Ошол жерди, ошол үйлөр талкалагандан кийин мамлекет, Кыргызстан мамлекети байып кетеби, жыргап кетеби? Эмне эртең ошол деген жерден нефт чыгабы?
Газ чыгабы. Мен түшүнбөй атам, бул кандай саясат бизде мамлекетте. Эмки сөздү Адамалиев акеге узатайын, кагаздарды көрүп алгыла. Эми баягы граждандардын укугун коргош үчүн мамлекет болгондон кийин мамлекеттин өзүнүн мыйзамдары бар да. Бизде проблема ошо мыйзамдар гана аткарылбай атат да. Мыйзамдарды ушу аткарышка эң мындай кызыктар болгон ушу правоохранительный система, милициясы болобу, прокуратурасы, соту абсолютно буга карабай атат да. Бу жерде только баягы жеке кызыкчылык эле болуп атат. Эми жеке кызыкчылык, эми соттор жөнүндө жетектүүлүк айтылып атат, мына президент деле каршылап атат, мына фамилияларын айткыла башка депчи. Мына биз ошол себептен бүгүн ошо фамилияларды конкретный фактылар менен айтып берейик деп токтолуп отурабыз да. Бу жерде действительно элдин проблемасы. Эми 15 жыл мурун үй салып, жайгашып жашап аткан адамдарды 15 жыл мурунку сенин документтериң туура эмес экендиги, анан аерден бир разный информаторлор таап алышып, булар просто баягы акча кылгандын эле жолун өтүп алган да. Бул элдин проблемасы. Булар проблемадан акча кылышып атат да мындай. Өздөрүнүн жашоо шарттарын жакшыртып башка кылычы. Бул эми баягы дин жагынан алганда деле эч нерсеге туура келбей турган нерсе да. Баягы орусча айтканда эң жеткен беспредел. Эми бул кыянатчылык да. Бул кыянатчылык бар жерде эч качан эл да өнүкпөйт, мамлекет да өнүкпөйт, эч нерсе өнүкпөйт да. Биздикилер ушундай эме болуп алган да. Мына жанагы Максат айтып кетти. Өзү мында закондор чыккан. Мына мисалы үчүн Конституцияда жазылып турат, 6 статья. Конституция имеет высшие юридические и прямое действие в Кыргызской республике. Закон или иной нормативный правовой акт, устанавливающий новые обязанности, либо отчаивающий ответственность, обратной силы не имеет. Баягы мурунку чыккан, кийинки чыккан документтер артка иштебейт да. Ошо документ чыккандан башка иштейт. Булар мен азыр айтып берем. Көп эле жерлерде булар кийинки чыгарган оңдоп баягы 13-жыл, 14-жыл, 15-жыл оңдогон закондорду мына 2005-2006-га колдонушуп атат да. Сотторго барып, бул обратный күчү жок десек, бир да сот ушуну кабыл албайт. Биринчи инстанциясында, экинчи инстанциясында, үчүнчү. Биз атайын журналисттик расследование кылып, мындай факт болбосун деп, ушу балдар кайрылган экен бизге. Ушуларды алып алып туруп, анан ушу полный өттүк да. Мына действительно ушундай экен, же элде жөн ушундай сөз экен депчи. Мы ушунчалык азыр мындай орусча айтканда убедились. Вообще барлар экен да биздин системачы. Анан ошондой эле исковый давность деген бар. Исковый давность деп мына гражданский кодексте 211 статьядан 218 221 ушунча статья каралыптыр. Бул жерде исковый давность 3 жыл да. 3 жылдан кийин сеники мыйзамсыз болду, мыйзам болду. А ошо жанагы мыйзамды баягы аткаргандар, мыйзамды аткарылышын контроль кылгандар 3 жылда ошонун мыйзамсыз болсун, мыйзамдуулукту жоюш керек да. 3 жыл өткөндөн кийин уже ал күчүн жоготту да. Аны кайра эме кылып бериш керек. Эми азыр бу жерде именно ушул статьялар колдонушуп атат, эме соттор. Себеби бул 254-1 деген статья гражданский кодексте. Баягы өз алдынча уруксатсыз үй салып алган дегенчи. Баягы өзүнө бөлүнбөгөн жерге депчи. Ал мурун 6 статья болгон, 6 пункт болгон. Кийин 13-жылы 2 пункт алынып салынды. Ошодон пайдаланышып булар жакылар бузуп атат. Мурункуда ошол эгер үй салып алган болсо, даже жердин ээси болбосо да анын укугу таанылат деген эме бар эле. Баягы мыйзам ошондой эле да. Ушинтип эптеп эле анан дагы мурунку эми бул жерде эме болуп атпайбы? Мына жана Максат айтып кетти. Архитектура ошол убакта 2005-жылы. Анан госрегистр госактыларды бере баштаганда булар эмнеге эме кылган? Жана выпусканын негизинде эметкен. Анан экинчи архитектуранын чийип берген схемасында. Анан ал убакта баягы архивден справка алып кел деген болгон эмес. Архивден справка алып кел деген 2011-жылы июнда өкмөт токтом чыккан. Ошондо анан выпуска алыш керек деген болгон да. Значит, бул да закон обратной силы имеет.
анда ал талап болгон эмес да. Азыр эми УЗС искти жазганда эмне деп жазып атат? Булар архивден справка алган эмес, госреестр жана красный книганы туура эмес берген. Экинчиден выпусканын негизинде берген, выпуска документ болуп эсептелбейт депчи. Анан эми мына бул жерде бизде документтер турат. Мына Ергешев менен Маматқасымдарга 23-07 ай 8-жылы берип атат. Мына печат бүт бардыгы бар, мына печаттар согласованный деп түмөнү бардыгы болуп коюшкан. Жер участкалар бар деп. Эми мына кечеги 9 январь 2020 жылкы жогорку соттун мындай эмеси чечиминде. Бу жерде жазып атат, кроме того, из письма Бишкек архитектура 9 август 18 жылы силердин участкаңар жок дейт. Даже булар иск бергенден кийин архитектура оңдоп туруп справка берип атат. Даже аягы азыр ушундай жаңы схема чийилген жок. Мурунку чийилген схема госреестрде сакталып турат. Мына бүт ушу силердин ошол боюнча берилген. Ушу менен чечим кабыл алганы, закондордун иштебегени бул эми жеткен баягы акыкатсыздык болуп атат да. Бул жерден эми башынан мындай түшүнүктүү болушун айтып берейин. Эмне үчүн соттор менен жанагы араңарда бар экен да баягы информаторлорчу. Ошолорду пайдаланып, булар ушундай иш кылышып атат да. Мына жерде Сурамбаев деген бар. Сурамбаев 4 апрель 16 жылы, 4 февраль 16 жылы, 16 март 16 жылы мына арызы. 1 май райондук сотко кайрылып атат. Сотко кайрылып 22-71 участагында Ергешевдин үйүн буздуруп бер, мыйзам салынган деп атат да. Бирок Ергешевдики 22-72 участка. Бул 22-71 башка баягы Маткасым деген участкасы да. Ушул арызы туура эмес болсо да тактабай туруп сот алып атат. 1 май соту. Ботобаев деген сот кырып атат да. Анан Ботобаев 22 мартта эметип атат. Сот отурумун назначить этип атат. Сот отурумун ошо сот отуруму болгонго чейин бул Сурамбаев Ергешевке кайрылып, мен сенин үстүңөн арыз түшүптүр, мен арызды тынчтык берем, 26 000 сом берди айтып атат да. Анан бул байкуш 16 000 акча берип атат. Акча берип атат да, анан акча кандай себептер менен акчасы жок, калган 10 000 берип атат да. Бербей болгондор мына доверенность, мына будан доверенность алып атат. 4 февраль 16 мына даталарын карагыла. Доверенность берип атат. Бул менин баягы укугумду коргоп берет экен бул депчи. Ал акчаны алып алып туруп, барып арыз жазып, мына экинчи арыз жазып атат. Экинчи мына 16 март 16 жылы экинчи арыз жазып атат. Менин арызымды сотко айтып атат да. Барбосына калтырып бериңиз депчи. Эми ушунда эгер булардын жери мыйзамсыз болсо, башка болсо да баягы анан бул жерде сотко Жакеев деп жанагы госреестрдин өкүлү катышып атат. Ошо ДЖС мурунду азыркы УЗС мурун ДЖС болгон Жумабеков деген өкүл катышып атат. Булар бардыгы ошо сотто сот жанагы арызды карайт десе да макул болуп атат, кийин кароосуз калтырайт десе да макул болуп атат. Мына соттун протоколдору турат. Эми бул жерде эмне дейбиз да? Булар просто акча үчүн жасап атат да. Анан эми ошол Ергешев жанагы 10 000 бербей койгон үчүн булар мстить этип, ошо Сурамбаевдин эмеси менен ошо соттор бардыгы биригип, значит, его надо наказать, себеби башка бирөөлөр акча бербей коюшу мүмкүн да кийин. Деп мына ошондон 2 жылдан бери мына сот жүрүп атат. Биз муну эми кандай канчалык эме экен деп туруп, анан биз милицияга арыз бергенбиз Сурамбаевдин үстүнөнчү. Сурамбаевдин үстүнөн мына 2019 жыл майда баягындай сот
алдын тергөө деп баягы эркинко деп туруп кылмыш проступка деп иш козгоп алган да, козгогон. Экинчи жанагы жолду тегиздешип пункттөгү балдарында ага да иш козготконбуз. Мына бул экөө тең биринчи май милициясында, биринчи май райондук милиция бөлүмүндө ГОМ 5-те. Бирок 2 жылдан бери мына бул боюнча прокуратурага да барып келдик да. Анан жанагы Ергешевди очный ставкада кылды. Мойнуна алды жанагычы. Гонжун алат да. Мына доверенность турат, башкалар бул тамды доверенность көрсөткөндөн кийин сен акмак доверенность алып атпайсың мына. Мына ушумалга чейин азыр мына прокуратура эч ким чечкен жок да. Себеби булар ушундай колдонушуп башка кылып ушу эптеп баягы элдин үстүнөн ушу жашаш керек экен да. Биз эми ушунча эле түшүнүп атабыз, мына фактылар ушу алып келип атат. Бул схема кылып алышкан да. Это схема. Миргүлгө келип алып, Госэкотехинспекцияга бирөө арыз менен кайрылат экен. Менин участкама келип үй салып алды деп. Башка бирөө аны эч ким териштирбейт. Анан келип алып туруп, бияка сен деген туура эмес. Сен жериң эмес экен деп сотко беришип, эми 15 жылдан кийин ал кагаз ошол алып келген госрегистрге кимдеп эч ким издебейт экен, карабайт экен. Эми кайра келип алып туруп бул кишиге ошол адамдын кагазын сен сатып ал деп канчасы $15,000. $15,000 түшөт эми. Силердин да участкаңарга эртең деген дагы ошондой бирөө кагаз менен келет. Силердин өзүңөргө сатат. Силердин өзүңөргө сатат. Же башкага сатат. Мына бул деген ушундай схема. Түшүнүп атасыздар да. Бирөөлөрдү табат экен, атайын арызданган кишини. Анан ошол арызданган кишинин деген атынан келип туруп, силерди коркутат экен. Мына сен кагазың туура эмес. Эгерде силер деген көнбөсөңөр сотко берет. Анан сот менен силерди ошол эптеп-септеп жасалма кагаздын эч ким тааныбаган жердин ээси эмес экенин эч ким билбейт. Ошого деген сен акча төлөп беришиң керек экен. Жашоочулар айтып бербейби анда? Булар кичине билет. Айтып бериңизчи өзүңүз. Мен ошо Мурасордо конушунда квартальный комитеттин 6-7-жылга келип атат. Мен келгенде эле бул моундай система бар болчу да, ошо жер бирөөнүн жанагы документ постановление менен сатып, выписка алган, жашап атышат, өзлөрү жолдорун оңдогон, өзлөрү суусун киргизген, аябай жаман тала жерди көчө кылып шаар кылып алганбыз. Анан эми эле ушу ээлери табылып эле келип атат да. Бул кандай жол менен табылып келип атат, аны биз да түшүнбөй атабыз. Анан госрегистр, УЗС дегендер именно басып алган жерлерди карабайт да, сатып алган адамдарды карап атат. Карапайм, анан 15 жылдан бери жашап аткан жерге там турат, канча жылдан бери сураштырбай эле ошол жерге келип туруп эле госакты чыгарып берип атышат. Мына балдар канча деген балдар, уже жанагы Максат байга айткандай, 2005-жылы төрөлгөн балдар 15ге чыгып атат да, паспорт ала албай атышат азыр. Ушул күндө паспорт ала албай, башка бирөөлөрдүн тууган-туугандын үйүнө тургузуп, ошонун негизинде алып атабыз. Анткени бизде азыр техпаспорт деген жүргүзүп койгон. Кызыл китеп техпаспорт негизинде гана ала аласың да. Өзүңө документ же атак ала албай атабыз. Анан Мурасордо мисалы чоң эле конуштук. Кайсы аймагы же баардык жер бар. Мурасордодо деген 2241 бүтүндө ошондо жана глав архитектурада уруксат алган 33 үй гана бар экен да, калганы уруксаты жок сайыз. 90 бери болуп калды да. Анан Госэкотехинспекция мага ошо магазинге ошону да алган эмессиң деп бирөөлөрдүн арыз аркылуу барып бузабыз деп канча жол барып эметти. Кечекиде мына Рахматилланын үйү бузулду деп атпайлы, бешиктеги баласы менен боюнда бар келинди чыгарып коюп, ушундай болуп бузулуп, үстү жок, азыр башка жака көчүп кетишти да. Получается, именно по вашим словам, только тех, кого купили земли, да, вот их дома сносят. Да. А те, кто самозахват делал, их не трогают, Не да? трогают. А сколько лет это уже продолжается? Это с 2005 года. С 2005 года, да? А у вас все документы есть на руках, Да, все правильно? есть. У людей у всех на руках одни и те же документы. А чем аргументирует Госрегистр и УЗС свои действия? Аргументируют Они то, тоже что чем не аргументируют.
Просто Бумага, я которая у понимаю. людей на руках, незаконная, Да, фальшивая. фальшивая. Ее, оказывается, в государственном архиве нету. Вот и все. На основании этого они подают в суд, суд выносит решение незаконное строение снести. Если выдан госакт незаконный, признать его незаконным. И отменяет красные книги, право пользования на земельные участки. Все отменяют. Дагы бир неме бар да, бизде 21-14, 21-16 деген участокта кызыл китептери менен бар 266 токтомунун негизинде бул жараксыз деп Ленинский прокуратурадан барып ошолорду дагы сностоп атат. Ал кишилерди мен көчө күнү чалып катышып бергиле деп чакырсам, шаардан сырткары экен да ошентип келе албай калышты. Алар азыр ушул убакта эмне кылып атасыңар десем, жөн эле отурабыз дейт. Анан бир күнү барып меникиге мен деле жана сотту билген эмесмин да. Снос деп барганда анан билип атам. Аларга да унчукпай отурушат бир күн ошондой. 266 токтомду 329-ду жараксыз деп чыгарып, кайра башка бирөө китеби жок эле бирөө барса, аны жарактуу кылып атат. Ушу түшүнүксүз болуп атат да, кандай жолдор менен ушундайлар болуп атат, биз түшүнбөй калабыз. А сколько уже домов снесли? Мура создана. Они начали один дом сносить демонстративно. Вот. Выселили беременную женщину. Именно законный. Бүт документтер барлығы жоқ. Именно дом, который был построен на земельном участке, на который был выдан госакт. Даже техпаспорт. Вот, техпаспорт был выдан. Архитектура, вот, все выдали. Ушул үйдү эми талкалатып 15 жылдан кийин. 15 жылдан кийин. Кызыл китепти соттагы мыйзамсыз деп отурат. Эң кызыгы жогорку соттун судьялары биздин көзүбүзчө УЗС менен госрегистрдин адамдарын сөгүп отурушты. Анан бирок ар жакка комнатага кирип туруп, кайра чыгып кетип чечим эмне болсо, силердин колуңардан кармап отурган токтомдун көчүрмөсү мыйзамсыз. Ошон үчүн силердин деген үйүңөр бузулат деп чечим чыгарып, уй албай былтыйып отуруп беришти. Ушул эле эме боюнча картада бар да. Ооба. Ушул техпаспортту архитектура госрегистрге жөнөткөн картанын негизинде чийилип берилген болчу. Эми ошол карта 2008-2009 жылы архитектурадан кат түрүндө почта менен барган. Аны деген эч ким жасалма жол менен эч ким госрегистрге алып барган эмес. Азыркы күнгө чейин бүт ошол карта колдорунда турат госрегистрде. Эми ошол картаны деген ишенбей, таңып, биздин карта эмес деп архитектура келип алып сотто өзүнүн башка картасын алып чыгып алып, ал картада бул үйлөр жок. Ал картада деген бул жер жол деп отурат. Анан ошентип соттор кимисине ишенерин билбей, могу кагаздардын бардыгы 2009-2008 жылы булар деген ишенген экен. Азыр болсо 15 жылы ишенбейт экен. 20 жыл келип атат, ишенбейт экен. Бул кандай десек, эч ким эчтеке дей албай отурушат. Анан ушундай соттор ушул негиздер менен эми ошол чечимдерди чыгарып атат. Үйлөр талкалансын, бул кагаздар мыйзамсыз деп. Бул кагаздардын бардыгын элге деген мамлекет өзү берген да. Мамлекеттик администрацияда Октябрьский район, Первомайский, Ленинский район бардыгы ошол токтомдорду берген. Бардыгынын колунда выписка, көчүрмө. Анда бүт ошол көчүрмөлөр деген мыйзамсыз болуп чыгып атат соттун чечими менен. Анда бүт комуштардын бардыгы эмне талкаланыш керек анда. Биз ошону түшүнбөй отурабыз. Бул кандай? А заявление против кого вы написали? Вы говорили, что прокуратура, а милиция заявление. Мы на действие и бездействие государственных органов написали. 2 года тому назад, да? Да. Мы к президенту обратились письменно. Уже второй раз обратились. И вообще возникает вопрос, на каком основании сейчас УЗС выдает разрешение на строительство домов, если у них тоже незаконные выписки на руках? Именно те, кто самозахват сделал, да? Не только самозахват, и те, кто участки получал. Получается, сейчас у всех людей на руках в жилмассивах выписки, которые судами признаются не документом. Тогда получается, сколько сотен тысяч наших граждан на руках имеют выписку,
из постановлений, которые не являются правоустанавливающим документом. И что тогда делать людям? Они приходят в госрегистр, а там говорят, выписка не документ, мы не будем регистрировать. Ты не можешь ни дом построить, ничего не делать, даже куплю-продажу сделать, ничего, потому что у тебя незаконный участок получается. А что с этими выписками делать теперь людям? Эти выписки же государство им дало в руки. Вот что делать теперь? Никто не знает. Поэтому мы обращаемся к президенту, в Генеральную прокуратуру, в Джавабу Кенеш. Вы решите этот вопрос. Что делать людям, у которых уже 15 лет на руках одни и те же бумаги? У всех вот они. Выписки, которые теперь по решению суда незаконные. Они не являются правоустанавливающим документом. И самый главный вопрос, мы говорим, вы покажите в законе, где написано, что выписка не документ. И они на этот вопрос ответить не могут. Потому что в соответствии с постановлением правительства о деле производства, выписка является копией из постановления. Там прям так и написано, статья, пункт. Выписка, копия, Вот. часть текстового документа. Тогда как? Вот такие вот юридические у нас просто коллизии, которые на сегодняшний день людей просто в тупик ставят. И государство. И кто в этом виноват? Люди, что ли? Они, что ли, эти документы подделывали? Они не подделывали, у них нормальные документы. Их выдали акимяты по спискам. А теперь получается списки, которые находятся на руках, почему-то в УЗС одни, в архиве вообще другие всплывают. В архитектуре вообще третий. А в администрациях их нету. Районов. И вот здесь вот еще один вопрос возникает. Тогда что у нас в стране творится? Эми ушундай маселелерди кантип чечебиз? Мынакей. Ошон үчүн адамдар кайрылып отурат дейт. Ошон үчүн биз дагы айттык, келгиле пресс-конференциядан ушуну ачык эле айтып чыгалы. Биз кандай кылышыбыз керек? Силердин колуңардагы кагаздарды деген мамлекет мыйзамсыз деп кабыл алса, өзү берген, мамлекет берген кагаздарды мамлекет мыйзамсыз деп отурса, кантебиз анда? Муну деген чече турган мыйзамдуу жолу кандай? Ошон үчүн прокуратура бизде бар. Чечсин. Жогорку кеңеш деген бар бизде. Чечсин мыйзамдын чегинде. Мынакей, президент деле өкмөт башчыларыбыздын баардыгы айтып атат деп бирдеме кылалы да. Адамдар үйлөрүнөн ажырап атат ошонун негизинде. Көрүнгөндөр келип алып, менин жеримде отурса, буларга деген акчаңды бер дебейм мага деп. Түшүнбөй отурам, биз деген мыйзамдуу мамлекетти бир түзөбүзбү, салабызбы? Биз нормальный жашайбызбы вообще? Проще сказать, тут была тоёбы или тоёбы? Вот именно твой строгий вот. Вот все, ну. Асадбеке, можно узнать, сейчас вы что именно требуете вот, на пресс-конференции? Ваши требования? Мы можно услышать? требования. Ага. Справедливо. Именно у людей на руках документы, которые государство признает теперь незаконными. И что теперь делать людям с этими документами? Они лишаются домов, земельных участков. К ним приходят непонятно кто, говорят, через 15 лет это моя земля. И что людям теперь делать? Вот что делать теперь? Уже дома сносить начинают. Якобы там кто-то нарисовал в архитектуре дорогу. Якобы кто-то нарисовал. А кто там нарисовал дорогу? Кто этот архитектор, который сегодня нарисовал, а вчера его не было же? Вот о чем идет речь. А людям как жить дальше? Вот что с ними будет теперь? Вот к ней приходят, к Миргуль. Говорят, на ее земельный участок появился другой хозяин. Ей говорят, сноси, выселяйся. Она 15 лет живет на этом Или земельном 15 участке. тысяч долларов давай. Или 15 тысяч. За 15 тысяч покупает точно такую же выписку. Точно такую же выписку, которая не документ. И госакт, оказывается, нарисовали уже. А на основании чего госакт рисовали? Вот вообще мы поражаемся. У нас вообще когда-нибудь будет законность и порядок восстановлен?
Это люди, которые земли получили после первой революции, 24 марта. 15 лет люди ничего не могут теперь сделать. 15 лет, у них уже дети выросли. А где справедливость? Жана токтом боюнча 266 329 дегенди вообще эчтеке чыгарат албайт да. Мен дагы Бирок ошону чыгара албайт десең чыгарып атат, кызыл китеби барларды жараксыз кылып атат. мындай Бирок ошонун негизинде налог төлөнөт, земельный налог. Вас заставляют, да, получается? Выписка И очень много невидимок, да, я так Да. поняла. мындай түшүнүктүү болушун дагы бир жер кайталап берейин. Мына УЗСтин койгон претензиясы биринчи үйлөрдү тамдарды уруксатсыз салгансыңар деп атат да. Ошонун негизинде баягы 254 гражданский кодекстеги статьяга туура келип снасти этесиңер. Экинчи претензиясы баягы участкаңар жанагы выписка менен депчи. Выписка бул соттор айтып атат, это не является правоустанавливающим документом. Шпалгарга каяка барсаң ошо акылга депчи. Анан үчүнчү жанагы архитектуранын схемасында жок деп. А эми архитектуранын схемасында мына жана көрсөттүм. Эми госреестрде жанагы госакт чыгарып бергенде эмес да, негизи менен чыгарат да. Булар мына 2023 июль 2008 жылы мына кат берип атат мына. Мына чийи бүт печаттарды Картаны. анан эми азыр сотко даже мындай кызык да. Сотко барганда да жок жанагы жаңы архитектуранын жаңы схемасы. Булар прямо сот болгондо алып келип атат. А соттор ошону эсептеп атат. Мына элдин мына жогорку соттун чечими бу жерде айтып атат. Кроме того, из письма МП Бишкек глав архитектура от 9 августа 2018 года. Этот участок не значится. 10 жылдан кейін. Анан биз эме сыналдык жанагы Первомайский администрация аркылуу өзүм Мурасордодо мына 2241 участка бар да. Булар эми 15 жылда мына берген рұқсат берген 33 үйгө рұқсат берген. По фамилия. Кайсы жылы? Мына мисалы үчүн 2012 жылы 1 үйгө бериптир. 2013 жылы 4 үйгө, 2014 жылы 2 үйгө, 15 жылы 1 үйгө, 17 жылы 3 үйгө ошентип бардыгы чогулуп 33 гана рұқсат берип атат. Значит, булардын логикасы боюнча азыр Мурасордонун бүт бардыгын сынастырыш керек да. Же болбосо булар bir-екі үйдү сынастырып алып, бардыгына барып претензия коюп, вымогать этет да. Башка эч эме жок да. Себеби булар рұқсат алышы мүмкүн эмес, рұқсат ошолор берет. Өзү негизи мэрияда мен ойлойм да, менин бул структура штаттарында иштеген үчүн билем да. Бул баягы эмеде жана дублирующий орган. Бизде госрегистр бар. Архитектура бар. А зачем это УЗС деп түзүп койгон да? Булар для чего? Мына азыр эми 56 конуш бар экен, 56 конушта кээ бир конуштардын вообще документи жок. Буларда бир задача коюп түзүлүш керек да. Bir жылда, 2 жылда мына шаардын генералдык планы, булар мурун бул кишилер жанагы Эргешев менен Мамат Касымовлар. Булар тымырсыз барышкан УЗСке. Баягы мурун ДЖС болгон, рұқсат бергиле, үй сала. Ана сала бергиле. А биз жанагы генеральный план бекитилет, анан бекитилгенде чечебиз дешимчи. Мына ушул малга чейин шаардын, бул эми өкмөткө да байланыштуу да, себеби Ош шаары менен Бишкек шаарынын генеральный планын өкмөт бекитет. Мына бизде получается ушу 2005-тен бери генеральный план бекитилбептир да. А бул үчүн эл жабыр тартыш керек. Эмне үчүн? Эми жанагы дагы бир нерсеси, сен спискада жоксуң депчи. Биз муну архивден справкаларды алдык. Архивный документтер туруп, архивден выписка берип атпайбы? Көрсө, мына 329 Эми бул эми баягындай уголовный иштер бул эми. Мындай справка беришип атат. Мына 195 дело өткөн депчи. 2005-тин делосын булар 2015 жылы январда өткөрүп атат. 2015 жылы.
өзі архивтің законы бойынша жыл бүткенде документтер опис түзіліп, баяғы емеден өтіп, экспертизадан өтіп. Баяғы ведомственный архив деп қойып, ошол ведомствода уполномоченный орган, жерді тоқ уполномоченный орган береді, администрациялар. Ошол жерде 5 жыл сақталады. 5 жыл сақталғаннан кейін, анан кейін госархивке өткөрүп береді. Бұл мұрын ведомственный архивке қойылғанда дағы госархив қатышады. Представьте, себебі бұл документ государственной собственности. Мұны ешкім ана изъятие вносить вообще запрещается. Специально 13-12 статья бар. Выемка болуы. Егер мына бізге госархив беріп отыр, бұлар сот шешім шығарғанда дағы жаңа экспертиза депші, ана документ сопровождение менен барыш керек. Документ біреудің қолына вообще беріліш керек емес. А бұлар 15-ші жылы мына архивтен берген справкасы. Мына справканың бланкасын қарағанда МВД Кыргызский ССРде бланка 78-ші жылғы бланка менен архив бойдан қалып тұрды. Біз өз алдынша мамлекет болғанымызға мына 30 жылға жақындап қалды. Даже они форму справку не поменяли. Архивтің законында утвержденный емесі бар. Емесі. Анан ең қызығы жерде де мына 195 документ өткөрілді деп атады. Біз анан кейін давай башка көрейік деп архивтен анан көрдік. Көрсек, оказывается, 195 емес, 194 документ өтіпті. 194 документ өтіп, жана 329-328 постановление бар ғой. 195 күпті киргизіп қойышыпты. Жоқ документті киргизіп. Киргенде, қайсы документті киргизген? Киргизгенде, мына администрацияның постановлениясы, артында списокасы. Бардығы заверенный, печаты ДЖС. Если документ архивтен шыққандан кейін архив документ болып есептелбейді. Это чистый подделка. Жаңа өз списканы өз қалағандай қылып тұрып, жаңағы бекітіп ортасында қыпшық өткөріп отыр. Мына журнал регистрация постановление 2005-те даже ол жаңағы постановлениялар регистрацияда қаптаудан өткен емес. Ақырғысы 327 болған. Это чистый поддел, это уголовный іш. Подпись жоқ. Мына ушентіп ақша қылышып отыр. Подпись жоқ. Көрсе, бұл жаңағы УЗС деген неме? Әр жерден топтап алады екен, жоқ документтер өздері қалғанда неме отыр, архивке 10 жылдан кейін, өзі 5 жылдан кейін өткөріп беріш керек. 5 жылға шейін ведомственный архивте, анан екінші экспертиза менен. Ал жерде экспертиза не қылады? Қайсы документтер уничтожение кетеді, қайсы 5 жылға сохранение кетеді, қайсы бессрочный, қайсы 10 жылға депші. Андай нәрсе жоқ. Архивке ешқандай документ жоқ. Руководство, утверждающий, постановляющий, секретарь, печать, ештеке жоқ. Ушундай документы государственный архивке алып барып өткөрүп жатат. Анан ушуну тияктан кайра алып чыгып, эми ушуну законный деп атат. Ушуну сот законный деп атат да ушунучу. Эң проблема ушу. Эмне үчүн? Эми сот системасы акыйкат болбосо биздин мамлекетте вообще акыйкат болбойт. Ошол жүүлүктөр, ошол баягы туура эмес эмелер калаганын кыла берсе, анан бардыгы. Эми жерде бир эле эл жабып тартат экен. Эми 15 жыл жашап ушул жерде өнүп өсөйүн деп максат менен эптеп, каяктарды эме кылып, кандай кайгы түйшүктөрү тартып келип эптеп үй салса, 15 жылдан кийин келип сеники документтерин бүт бардыгы жок, мындай деген эми бул жеткен акмакчылык да. Анан экинчи. Биз эми кайрылып, мына милицияга кайрылганыбызга 2 жыл болду. Жанагы РРПсине түшүрүп, 2 жылдан бери эч кандай жыйынтык жок. Эгиш боюнчачы. Жок. Анан биз президентке кайрылып атабыз. Мен ошол жерден президентке мен кайрылып коет элем. Мына уважаемый Сооронбай Шарипович өзүнө экинчи жолу кат бердик, экинчи жолу мындай жөнөттүк. Мындан кийин дагы жашоочулардын дагы 2 эмеси кетти. 2 арыз дагы кетти. 2 арыз кетти. Анан эми биринчи арыздын эмесин неме кылайын да? Биздин азыр бул мамлекеттик кызматтагылар ушу аябай эле болуп калыптыр да. Мурун биринчи жолу дагы мына 15 октябрда президентке кайрылганбыз.
15 октябрда. Президентке кайрылганда президенттен мына Саякбаев деп, МБ Саякбаев. 1 ноябрь 2019 жылы Генеральный прокуратура Жамшиковға жөнелтіп атат. Анан эми карасаң, каттын последовательности, шу катка элдин ушуна чырылдап биз 100 парак арыз жазган. Барлык документтер копиясын, подделкаларын бардын көрсөтүпчү. Эми мындай отношение вообще өтө эле кайда керек да, бул акыкатсыздык да вообще. Президент айтып атат, акыйкат, давай айтып атат, значит бул президенттин айтканы азыр жетерлик эмес экен да. Значит буларга башкача, президент буларга башкача мамиле кылыш керек да. Мына анан Генеральный прокуратура 6 ноябрда Бишкек шаарына жөнөтүп атат. Бишкек шаарына 11 ноябрда 6 күндөн кийин. Булар Жолдошбеков деп Бишкек шаарынын 1 райондук эмесине жөнөтүп атат. Анан мына аякта сурак жазып атат да 20 ноябрга чейин жооп берди депчи. Анан эми Бишкек шаарынын 1 май райондук прокуратурасы 20 ноябрда ответ жазып атат. Ответте эмне дейт? Мына кызык да. Бишкек шаарынын 1 май рибисинин тергөө кызматы тарабынан 0302 эмелер 0302-1409 сандуу сотко чейинки өндүрүштерин чубалжытып бүгүнкү күнгө чейин чечим кабыл албагандыгы боюнча Бишкек шаарынын ички иштер башкармалыгына мыйзам бузуштар четтетүү жөнүндө сунуш келтирилди. Болгон чарасы ушул. Бул 2 жылдык нерсе. Мына ушунан кийин да эч нерсе жок. Анан бул эң кызыгы, мына 20 ноябрда регистрация номерин жөнөтүп атабы. Бул бизге поштага, мына почта печатында конверттер менен турат. 26 декабрда келип атат. 1 айдан кийин. 1 айдан кийин просто алга срокко турулап туруп 20 деп жазуу. Эми прокуратура ушундай подделка кылса, буларды да Кудай эле сактасын экен да. Эптеп эле кутулуш керек да, отписка кылып элечи. Анан бизде мамлекетте качандан тартип болот анан кийин. Соттор болсо жана Албатбаева, жана Максат айтып кетти. Баягы прямо жазып атат. Себеби УЗС жазып атат. Баягы жана правоустанавливающий документ болбойт копия депчи. Бирок типовой инструкция бар. Өкмөт бекиткен. Кыргызча алганда Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча түп нускама депчи. Бул жерде бул документ кандай оформление этилиш керек? Жолу да. Бу жерде документти мына орусчасында жазып атат, орусчасында. Выписка. Атайын акт дегенде, график дегенде выписка, копия часть текстового документа деп атат. Значит, биздин колубуздагы документ выписка. Так как баягы токтом жок, себеби токтомдун фамилия көрсөтүлбөйт да. Бир гана фамилия ушу выписка менен берет да. Значит, токтом жок, азыр единственный правоустанавливающий документ ушу колубузда выписка. Мына өкмөттүн токтом. Бирок бул өкмөт бекитип берген токтомду бул сот вообще кабыл албайт. Анан кыргызчасында ушуну. Кыргызча жазып атат, мына Кыргыз Республикасынын ишке алгандарын жүргүзүү боюнча түп нускама, мына 1-чи приложение, бу жерде мына 3-чү көчүрмө документтин текст бөлүгүнүн көчүрмөсү. Это документ деп атат. Мына эми соттун акыйкаттуулугунда көрө берди да, соттор бир гана ушу жана Эргеш эме боюнча биз почти 3 инстанцияда өттүк. Эми билесиңер, мына 2 инстанция, 3 инстанция 3төн сот карайт коллегия. Бир гана райондук менен межрайондук жалгыз сот карайт. Бир гана судья бар экен, жана кимелер фамилиясы? Бейшеева. Чамасы ал байкуштун мындай крышасы жок окшойт да. Законду көрүп эле түшүндү да. Жалгыз судья ушунун бардыгы мыйзамсыз деп туруп, Мыйзамсыз деп чыгарып берди. Карабайды. Экинчи жогорку сотто ушунчалык эме мына Бишкек шаардык сотунда. Эми Кудай эле сактасын да. Даже эч нерсе карабай туруп чечим кабыл алып атат да. Киши келбесе дагы Келбесек биринчи күндө жарым саатта кабыл алып турду. Жана үй бузулсын деген. Анан экинчи ошо Кудай берген деген экинчи эмеси, экинчи материал.
Екінші материал мындай болгон да. Баягы биринчи апелляциялуу суроо бүтүп калып мөөнөтү. Токтом күчүнө кирген. Баягы 1 райондук соттун токтом күчүнө кирген токтомду апелляциялык инстанция карабайт, аны кассационный карайт. Бирок ошону да карап атат да, карап туруп, жанагы иш бергендер заявление берип атат. Баягы апелляционныйгачы. Биринчи сурообузду басынабы дептилер. Анан кийин экинчи маселени буларды отмен кылып бердилер депчи. Ошол биринчи маселени баягы сурообун карабай туруп чечип атат да. Эми бул баягы азбукасы да жок да бу жердечи. Ушундай узандар иштейт экен да. Биздин пресс-конференциябыз убактысы бүтүп калды.